Кызыл Кыя шаардык кеңешиндеги 5 фракция мүчөлөрү жергиликтүү калк менен тыгыз иш алып баруу максатында коомчулуктун көйгөйлөрүн аныктап, аны чечүүгө киришти. Шаардык кеңештин 3 жолку чакырылышынын депутаты, 7-чи чакырылыштын төрагасы Жыргал Калматов тургундар менен байма-бай жолугушуулар өтүп жаткандыгын билдирип, коомчулуктун көңүлүн бурган тазалык маселеси учурдун талуулуу көйгөйү дейт. 2022 жылдын 1-чи кварталында шаардык бюджетте 135 миллион сомго беките берген соң, үнөмдөлгөн каражат элден сунушталган маселелерге жумшала тургандыгын өз сөзүндө кошумчалады. Элдердин көйгөйлөрүн киргизгенбиз. Ошол жасы убакыт кеп калды, ондан бери 6 ай убакыт өтүп атат. Башка өзгөчө форматта бүгүнкү жолугушууну уюштуруп жатабыз. Эл менен сүйлөшүп отуруп, чай үстүндө элибиздин көйгөйлөрүн угуп, мындан кийинки 6 айдын жыйынтыгы менен ошол болгон экономдор менен ошол элдердин көйгөйлөрүн иш чараларга киргизүү максатыбыз бар. Шаардык кеңештин депутаты Уулбу Дарипова социалдык маселелердин бири ички жолдорду асфальттоодо көңүл жылытарлык жүзөгө ашып жаткандыгын белгилейт. Деген менен ичүүчү суу менен калкты үзгүлтүксүз камсыз кылуу маселеси кайрадан козголду. Мына ушул көчөлөрдү биз быйылкы жылдын бюджетине койгонбуз. Эгер быйылкы жылдын бюджетинен ушул көчөлөр дагы бизге асфальт болуп калган болсо, анда шаарыбыз шаарга окшоп, тегиз болуп калат да. Кызыл Кыя тазалык муниципалдык мекемеси өзүн-өзү каржылоодон тышкары шаардык бюджеттен каражат ажыратылат. Быйылкы жылда шаардык кеңеш тазалыкты жакшыртуу максатында бюджеттен 10 миллион сом каражат бөлгөн. Ал каражат техникаларды жаңылоого жумшалат. Ошондой эле шаарды жашылдандырууга да жергиликтүү казынадан 500 миң сом каралган. Коомчулук арасында шаардык деңгээлде тазалыкка жана жашылдандыруу иштери жүрүп жаткандыгы менен жашоочуларда кайдыгерлик түшүнүгү терең калыптанып, таштандыны туш келди таштаган учурлар көйгөйдү татаалдаштырат дешет жыйындын катышуучулары. Сиздердин баарыңыздарга белгилүү, эми шаарыбызда тазалык маселеси өтө оор. Анткени тазалык ишканасы түзүлгөн, тазалык ишканасынын техникалары абдан эскирген. Анан айлык акылары аз болгондуктан ошо кызматкерлерди кармоодо өтө кыйынчылыкка турат. Бирок ошого карабай Кызыл Кыя шаарында ошо тазалыкты сактоо, кармоо, жашылдандыруу боюнча бир топ иш чаралар жүргүзүлүүдө. Мына эли журтубуздун баары көрүп атса керек, быйылкы жылдын эсебинен өтө жашылдандыруу иштерине көп көңүл жакшы бөлүндү. Анткени ушул мусорларды чыгарып кетүүгө дагы машиналар аз, эски, бузулуп, өтө көйгөй жаралып келип атат. Анан ошо биздин ошо мусор төккөн полигонубуз дагы өзүбүздүкү эмес. Ошо бирөөдөн арендага алып ошол жака мусор төгүлөт. Ошол жерде дагы калдыктарды ошо сүрүп тазалоо боюнча дагы техникалары керек экен ал жерге. Эл менен жолугушуу өзгөчө форматта чай үстүндө баарлашуу менен өттү. Жарандар тарабынан сунуштар, суроолор берилип, канткенде тазалыкты жакшыртабыз деген суроо айланасында талкуу жүрдү. Туп менен басасың, чаң өтөт, аны сатып алып жеп атабыз да. Ошону эмне үчүн карабайсыңар деп мен даже санэпидстанцияга дагы кайрылганмын. Көчөдө гриль, балык бышырылып атат, суулар агып атат ошол жерде. Көчө ошо кечинде түнкү саат 11-12-де базардын көчөсүнөн өтсөңүздөр, мусор столбалардын түбүндө жатат. Эмне үчүн мусор менен коюлбайт бизде? Шаар тургундарынан берилген сунуштар, суроолор эске алынып, жакынкы мезгилде таштанды таштоочу урналарды көбөйтүү аракеттери жүрөт. Ал эми шаардык кеңеш алдыдагы 4 жылда тазалыкты жана жашылдандырууну жөнгө салуу ниетин көздөп турат. Айта кетсек, 2022 жылдын 1-чи кварталында жергиликтүү кеңеш шайлоочулардан түшкөн 100гө жакын каттарды кабыл алып, тийиштүү жооптор өз убагында берилди.